Юга Востокто жайгашкан жаңы домдон сатыла турган бир бөлмөлүү квартира чыкты. Жакшы жери 2 бөлмөгө жасап койгон. Дагы бир жакшы жери 4-этажда жайгашкан. Юга Востоктогу мына бул жаңы сонун түшүп аткан Карла Маркс мектебин баарыңыздар эле билсеңиздер керек. Ошол мектепке жетпей эле сол жакта ушул жаңы турак жайды көрө аласыздар. Так, 4-этажга чыгыңыздар, лифттер иштейт. Өтө сонун жолдун боюндагы домдордун бири. Достор, квартирага келип калдым. Этажы канча эле? 4-этажга чыгасыздар. Мына бул жакта 2 лифт кызматта иштейт экөө тең. Мындай чыксаңыздар, туштагы квартира сатылат экен. Бир комната, бирок 2 комнатага жасаган. Эске алыңыздар. Да, көп эле жумуштар бүтүп калыптыр. Азыр көргөзүп берем. Квадратурасы 57. Бул жак санузел, нар жак кухня. Түз кирсеңиздер спальня, бул жак отдельно зал, и бул жак душ. 57 квадрат метр. Так, пол эле калыптыр. Фольга таштап туруп, ламинат басып коюш керек. Бул жак ошо Аскар Шакиров көчөсү, ТВ зоналары жасалган. Кыскасы, уже оңой эле да бул жагыча. Тез эле бүтүрүп коет усталар. Залды көргөздүк, эми кухняга өтөйлү. Газ бар. Жеңелерибиз газ менен тамак кылып калат. Ана ачып жапмай сонун эшиктер да коюлган. Бул жагы отдельно спальня болот дагы. Мына карасаңыздар. Отдельно спальня и бул жагы отдельно кухня. Жеңелерибиздин офиси. Жакшы. Өзүңүздөр деле бул жагын калагандай бүтүрүп аласыздар. Каласаңыздар дубалын обой кыласыздар, каласаңыздар краска кыласыздар. Ал жагына кийлигишпейсиз. Бул жак ажаткана. Бул жакка өтүп келсек, баарыңыздар билген ванна деп коебуз, Баасын айтайлы, мен чөнтөгө карап иш кыла турган заман болуп атат азыр. 57 квадрат метр, ар бир квадрат метри $1150 и түшүрүп берет. Сүйлөшөсүздөр өзүңүздөр, этажы дагы өтө жакшы болуп атат. 1180. Болду. Кечиресиздер, мына бул жакта 1180ден деп атат эси. Ошондо 57-ни 1180ге көбөйтсөңүздөр, сатыла турган квартиранын баасы чыгат. Түшүндүңүздөрбү? Эсин номерин экранга килтейтип жазып коем, өзү менен сүйлөшө бересиздер. Негизи жакшы, азыр эми котлованда деле 1000ден жогору болуп атпайбы? Бул жер уже адамдар жашайт, лифттер иштейт. Аракетти кылып алып коюңуздар.